декорлорун жасайбыз биз бул пинетке. Коёндорду кантип жасайбыз астына. Анда бизге бир эле кабат керек болот. Мен ушул декор жасаган дайыма бир өңдө жип алган элем. Негизинен бежевый же ак болсо деле жакшы болмок. Бул розовый цветке менде ал жип жок болгондуктан мен азыр көп жиптен эле ошол эле Alize Soft жибинен көгүн, бирок астына көк цвети бул деле жараша берет. Бир кабат алам. Муну тукан 2 кабаттап тукпадык беле. Ал үчүн бизге биринчи коёндун башын жасап алышыбыз керек. Колубузга жипти ороп алып, ошол эле курчук менен астыңкы жиптин биринчи жиптин астынан экинчи жиптин үстүнөн алып кальцо амиригумири кыла алабыз. Мына кальцо. Бул кальцодон биз сразу эле бул жерден 3 воздушный петля алабыз. 1 аба илмегин, 2, 3 аба илмегин алдык. Эми жипти илип алып, ушу кальцого биз 11 10 столбик накидам жасап чыгабыз. Экинчиси кетти. Биринчиси аба илмегин алганбыз. 3 кайра жипти илип алабыз. Бул шарикченин шарикче болгонбуз да колубузга. Ошо шарик жипти илип алып, шарикченин астынан киргизип, кайра жагы жипти илип чыгабыз. Мына ийнеде 3 жип болду. Экөөнү чыгарып, дагы экөөнү чыгарып коебуз. 3 жип кетти. Жипке ийнеге жипти илип алып, ошо шарикченин ичине киргизебиз. Кайра жипти илип чыгып, ийнеде 3 жип болду. Ошонун экөөсүн өткөзөбүз. Дагы экөөнү өткөзүп, мына 1 2 3 4 адашпай эсептеп кылайлы. 5 жипти илип алабыз. Шакирченин ичине киргизип, дагы жипти илип чыгабыз. Экөөнү бир кое беребиз. Дагы экөөнү бир кое беребиз. 6 жетинчисин токчутам. 7 8-si 9-су акыркысы 10-су. Мен баягы 3 аба илмегин алгандагы жипти ham кошуп эсептедим да, жипти дагы. Ошо менен 10 болгон. Дагы бирди токуйм. Өзүнчө токуганыбызда 11 болуш керек. Мынакей. 10ду токудум, аба илмек 3 аба илмегин албаганда. Эми бул жибибизди, учук жибибизди катуу тартып койсок, бизге мындай болуп круг сыяктуу болуп калат. Ошо 3 аба илмектин 3 жибинен ийнени өткөзүп, бул жипти тартып, соединение кылабыз. Мынакей. Ушундай тоголок болуп калды. Эми экинчи катарда дагы эле 3 аба илмегин алабыз. 1 2 3. Ошол 10 жип алдык шариктен. 3 аба илмегин көтөргөн менен 11 болгон, 11 прибавка кылып 11 өрүмгө. Өрүмдөрдүн санын 22ге көбөйтөбүз. Ушул жерге эле кайра экинчисин токуйбуз. Жипти илип алабыз, прибавка кылабыз. Кайсыл жерден алганбыз, ошол жерге токуйбуз. 2 экинчи жипти алдым. Экинчи жипти дагы, үчүнчү жипти кайсыл жерден алсак, экинчи жипти ошол жерге токуйбуз. 2 прибавка болду. 3 прибавка. 4-cü жип. Прибавка. 5-ci жип. Прибавка. 6-cı жип. Прибавкасы. 7-ci жип. Прибавкасы. 8-ci жип. Прибавкасы. 9-cü жип. Прибавкасы. 10-cü жип. Прибавкасы. 11-ci жибибиз. 11 столбик накидан болгон да, ошолордун ар бир 11 жипке бирден кошумча токсак бизде канча болот экен? 22 өрүм өрөт экенбиз 3-cü катарда. Биринчи катарын кальцо амиригумири алып алдык, кальцодон өткөзүп алдык. 10 шарикчени. Экинчисинде жалгыздан токудук, үчүнчүсүндө жалаң прибавка болду. Ошол 3-cü аба илмектин биринчи 3 аба илмек көтөргөнбүз, ошонун 3-cü жибинен мындай соединение кылабыз дагы бир өткөзүп, жипти бекитип алабыз. Мына жибибиз пишип калды. Бул коёндун могул жерге кое турган башы. Эми кулагын кантип жаратабыз? Кулагына деле дал ошондой кальцо жасайбыз.
жипти колубузга бир иретип уруп алабыз. Учук жипти бул 2 болсо карматып туруп, биринчи жиптин астынан, экинчи жиптин үстүнөн тартып чыгарабыз дагы. Сразу ошол жерден абайы менен алып кетебиз. 3'tү 1, 2, 3. Эми колубузду чыгарып, бул шакекчени тартып чоңойтуп алсак болот, кичинертип алсак болот. Ушул жерден жанагы эле кайталайбыз. Аны 6 столбик с накидам кылабыз. Столбик с накидам деген жипти кошуп токуу деген. Кеттик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбик с накидам кылып алдык шакекченин ичине. Биринчи. Эми ошол кичинекей учук жибибизди катуу тартсак, ортосу бизге мындай круг сыяктуу болот. Ошол 3 аба илмегинин 3-үнчү жибинен мындай өткөзүп туруп жипти инени житкилип алып соединение кылабыз. Мынакей. Эми ушул 6 жибибизге ар бирине бир прибавка кылып 12 жып кылып көбөйтүп алабыз. Ал үчүн бизге дагы 1, 2, 3 аба илмеги керек. Дал ошол жерге, кайсыл жерден чыкса ошол жерге прибавка кылабыз биринчи жибибизди. 1, 2, 7 жерге прибавка кылат экенбиз. 3 аба илмегин чыгарганбыз да, ошол менен өрүмдөрдүн саны 7 болду. 2, экинчи жипке дагы ошол жерге прибавка токудук. Үчүнчү жип. Үчүнчү жипти алдык. Үчүнчү жипке дагы прибавка токуйбуз дал эле ошол жерге. 3, төртүнчү жип. Төртүнчү жипке дагы прибавка токуйбуз дал ошол жерге. Бешинчи жип. Бешинчи жипти прибавка кылабыз. Алтынчы жип. Алтынчы жипти дагы ошол жерге прибавка кылабыз. Акыркы 7-нчи жибибиз калды. 7-нчи жипти дагы биз прибавка кылып алабыз. Ошол эле жерден. Муну деле да жанагы аба илмегин, 3 аба илмегин албадык, ошону 3-нчү жибинен тартып соединение кылып алабыз дагы. Дагы бир өткөзүп алып, кыркып алабыз. Бул коенектин кулагы. Мынакей коенектин кулагы. Мындай болгон. Эми дал эле ушул кулактын экинчисин жасап алышыбыз керек. Бул жиптерди бекитпей атат го дебеңиздер, бул жиптерди монтип тигип атканда эле астыларына киргизип салсак боло берет. Эми ушунун эле шерин токуйбуз. Баттан кайрадан кеттик. Колубузга уруп алабыз. Биринчи жиптин астынан экинчи жиптин үстүнө алып, кальцио амигурими кылып алабыз, колду чыгарабыз. Дал эле ушул жерден 3 аба илмегин алабыз. 2, 3. Кальционун ичине столбик с накидам кылып 6 жип токуп алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7-нчи жибибиз жанагы 3 аба илмегин көтөргөн менен 7 болуп калды. 7-нчи жип кайдан келди? 7 катар неме кылабыз дебеңиздер. Эми ушу кальциону кылып атканда бул жерден кичинекей учук жип калат, неме жип. Баштагы ошол жипти катуу тартсаңыздар мындай круг болуп калат. Эми жипти бириктиребиз. Соединение кылып. Дал ушул жерден дагы 3 аба илмегин көтөрөбүз. 7 бизде столбик с накидам болду. Ошонун ар бирине прибавка токуйбуз. 7 жипти 7 жолу неме кылсак, прибавка кылсак 14 болот. Биринчи прибавка бүттү. Экинчи прибавка. Экинчиси. Үчүнчү жип. Үчүнчү жип. Столбик с накидам. Үчүнчү прибавка. Төртүнчү жип. Төртүнчү прибавка. Бешинчи жип. Бешинчи прибавка. Алтынчы жип. Алтынчы прибавка. Биздин акыркы 7-нчи жибибиз. 7-нчи прибавка. Мына достор ушинтип соединение кылып алабыз 3 аба илмектин 3-нчү жибинен. Дагы бир өткөзүп бекитип алабыз. Жипти алып коебуз. Мынакей.
кулагыбыздын экинчиси дагы даяр болду. Эми бул бир пинетке даяр болду. Бул бир коёндун башы. Бул жерге катырабыз. Бул коёндун эки кулагы. Дал ушундай алып катырабыз. Сиздер дагы экинчи пинетиңиздерди даярдап, экинчи декорлорду токуп келиңиздер. Анан кантип бириктиресиз, кантип кооздойт көрсөтүп берем. Салам достор, биз даярдалган декорлорубузду эми бириктирип чыгайлы. Ушул өзүнүн эле жибинин атайын тигүүгө жараган ийнеңиздер болсо, ошо тигүүгө жараган ийнени алсаңыздар болот. Же болбосо эмне кылабыз? Момундай көзү чоң ийне болсо деле, обычный ийнени деле ушул жиптен өткөзүп аласыздар, өзүнүн жибинен. Тигишти баштадык. Биринчи кулагын алган жибин, коёндун башына деп алган жибибизди баштайбыз тигип. Ал үчүн буну жакшылап экиге бөлөсүздөр дагы. Пинетти дагы мындай кылып экиге бөлөсүздөр. Ошонун ортосун келтирип туруп, акырындык менен ичинен алып чыгып, жакшылап тигип чыгасыздар. Эч кандай кымтыксыз тигиңиздер. Көп тартсаңыздар билинип калат. Ошону жакшылап тартып абайлап жакшы кылып тиккенге аракет кылыңыздар. Канчалык кылдаттык менен тиксеңиздер, ошончолук сулуу чыгат. Аябай жакшылап тигесиздер, себеби бала ойноп, кармалап, кызыгып тартканда бош болуп калбасын. Көп дагы катуу, көп иш болуп калбасын. Жакшылап тигерен тигип чыксаңыздар, бала тартканда дагы ары бери жылып кетпей турган болот. Тегиз ортосун карайсыздар, ортосунда болот атабы, демек ортосунда болсо жакшылап катырып аласыздар. Башын катырып алган соң тегерентип келип эми кулактарын орнотуп баштайбыз. Көрдүңүздөр, ортого ошентип тигип аласыздар. Тигип алган соң эми кулактарын кантип катырабыз? Кулактарын дал ушул мындай кылып бүктөп аласыздар дагы. Мунун ортосунан баштайсыздар. Негизинен булар түзөтсө монтип алып тыртсаңыздар дагы болот. Же болбосо кош тигип салсаңыздар дагы болот. Эми ушул жип менен коёндун кулагын катырып баштайлык. Коёндун кулагын монтип экиге бүктөп аласыздар дагы. Мындай кылып өткөзүп алабыз. Ортосуна келсин, ортосуна момундай болуп. Тоголочтун ортосунан баштасаңыздар тиккенде жакшы болот коёндун кулагы. Жакшылап катырасыздар. Ар жак бир жагына сайып. Себеби коёндун кулагы момундай болуп туруш керек. Эми экинчи кулагын дагы алып келип ашкы жерлерин кырсаңыздар деле болот. Же болбосо ошол артына бүктөп туруп, же болбосо ичине салып бүктөп койсоңуздар деле болот. Мен кыркып салайын ашкы жерлерин. Экинчи кулагын дагы дал ошентип мындай бүктөп аласыздар дагы. Ийне менен өткөзүп аласыздар. Экинчи коён дагы биринчи коёндогудай болуп ортосунан келип бири-бирине дал келип туруш керек. Мына достор, ушинтип кулактарын дагы катырып алдык. Калган кем жерлерин дагы өз алдыңыздарча катыгы жерин катырып бересиздер. Мындай болгон соң бизде коенек пайда болду. Сиздерге жагып жатабы коенек? Жагып жаткан болсо азаматсыздар, мен менен чогултуп атасыздар деп ишенемин. Эми эмне кылабыз? Жакшылап катырып алабыз дагы. Достор, мына ошентип биздин пинетибиз бүттү. Аста болсо мындай болуп бүттү. Бул жагы коенеги бүттү. Баары жок тарабы бүттү. Эми буну дагы кантип кооздойбуз? Өзүңүздөр өз алдыңыздарча
кандай өңдөгөн монжокторду кадагыңыздар келсе, момунтип кадайсыздар, аны өз алдыңыздар да кадап аласыздар деп ишенемин. Көзүн эки жерге коебуз. Анан бир мурдун коюп коебуз карадан кылып. Мындай кылып койсоңуздар аябай сонун жарашат. Аны өз алдыңыздар тигип келесиздер деп ишенемин. Эми бел боосун байлайлы. Анын өзүнөн жибинен эле өлчөп аласыздар да, кааласаңыздар бул розовый жиптен, кааласаңыздар асман көк жиптен өлчөп аласыздар дагы. Бүткөзүп баштайбыз. Аны кандай кылабыз? Бул жагын чыгарып коебуз, ичкери жагынан байлайбыз. Ал үчүн жипти илип алабыз дагы. Бир жак үчүн алабыз. Канчанчы катардан кылгыңыз келип атса ошондон кылып. Мен 4 катар токудум, ошону экинчи катарынан кылып атам. Негизинен 3 катар, 5 катар токуптуруп, 3-үнчү катар бүткөндө кылсаңыздар аябай сонун жарашат. Бир үчүн кармап турасыздар, алдар кетип калбасын. Калганын ушинтип өрүмдөрдөн өткөзүп тартып чыга бересиздер. Экиден кылып туруп. Ошондуктан чыкпай атат окшойт. Туура өткөзүңүздөр, өрүмдөрдүн өзүнөн өткөзсөңүз эле чыгат. Ал эми башка жиптерди аралаштырып алсаңыздар, азыркындай болуп чыкпай калат. Мындай кылып, же болбосо ичкери жактан кылам десеңиздер, муну чыгарып туруп, муну дагы ушул жактан тартсаңыздар болот. Мындай кылып туруп тартып койсоңуздар байланып калат. Битти кичине болуп кысылып калат буту. Бул жерди байлап коесуздар, кое берип туруп жасасаңыздар чоңоет. Кайра эмне кылабыз? Мынакей. Астында бизде эч нерсе калган жок. Саламатта туруңуздар. Эгер ушул бит кыжа сиздерге жакса, сиздер дагы токуп, жакындарыңыздарды кубантууну аракетинде болуңуздар. Барыңыздар, саламатта туруңуздар.